إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. الحديث الثاني ikinci hadis. عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Allah'ın elçisine sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi gelip mınday dep aytты. O Allah'ın elçisi, menin en жақшы mamilemi adamlardan içinen kim akıllırak dep aytты. Al kişi sallallahu aleyhi ve sellem enen dep aytты. Andan keyin kim dep aytты? Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem enen dep aytты. Andan keyin kim dep aytты? Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem enen dep aytты. Andan keyin kim dep aytты? Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem atam dep жооп berdi. Bukhari Muslim. Düşündürme. Ene apa жақшылықтың жана урмат сыйдың орду. Ene курбанчылыктын, тазалыктын белгиси. Ene баланын кадыр баркы, шарапаттуулугу жана адамдардын ичинен мамиледе акылурагы. Андан кийин жақшылыктын жана мамиленин акысында атанын акылуу экени баяндалды. Жана эне менен болгон мамиледен кийин адамдардын арасынан мамиледе акылурагы ата экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы мамиледе эне акылуу экенин жана аларга жакшылык кылууну 3 жолу өз сөзүндө башка жакындарга караганда 3 жолу ырастоо менен жооп берди. Андан кийин 3 жолудан кийин атам деп жооп берди. Эненин акысын 3 жолу кайталап айтса, атанын акысын 1 жолу айтты. Анткени эненин фазилеттүүлүгү жана боюнда бар кезинде баласын көтөргөнү, жана төлөгөндө кыйналганы, түнү уйкудан калып эмизгени, жана тарбиялоодо машакат чеккени, жана балдарына боорукер болгону үчүн эненин кадыры улук, жана жакшылыктарга акылуу. Валлаху а'лам.